Салам достор, бүгүн биз эмпатия жөнүндө сүйлөшөбүз. Баягыда биз психоэмоционалдык интеллект жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Психоэмоционалдык интеллект бул өзүн түшүнүү жана өзү аркылуу башкаларды түшүнүү. Эсиңердеби? Эмпатия болсо бул алгач башкалардын эмоцияларын түшүнүү. Башка адам эмне сезип атат, эмне үчүн ушул эмоция болуп атат деген. Мисалы, психоэмоционалдык интеллект бул үй болсо, эмпатия болсо, анын крышасы болот. Психоэмоционалдык интеллект эмпатиясыз болбойт. Көп адамда эмпатия дагы жок, психоэмоционалдык интеллект дагы өтө төмөн. Жок, эмпатия көбүндө бар, бирок ал эмпатияны туура колдонбойбуз. Мисалы, тетиякта бизге тиешеси жок, чочун мамлекетте согуш болуп атат деп, бири-бирибиз менен кырылышабыз, урушабыз, бирөө туура дейт, бирөө туура эмес дейт, болушабыз. А жаныбыздагы кошунанын 5 баласы ачка отурганын көрбөйбүз. Же болбосо бизге тиешеси жок эле иш үчүн табашабыз, нервибизди коротобуз. Биздин сөзүбүз өтпөй турган жерге ызы чуу сала беребиз дагы, өзүбүздүн бир тууганыбызды тартып койгонубуз менен ишибиз жок. Ошондо биз эмпатиябызды башка адамдарга эмоция берип, аларды түшүнүп, алардын ордуна өзүбүздү койгонду туура эмес колдонот экенбиз. Биз ошол эмпатияны өзүбүздүн жашообузда колдонсок кандай сонун болмок? Күйөөң ач калып келдиби? Жинденип келдиби? Бул эмне үчүн жини келип атат? Демек ачка курсагын тойгузайм десеңер, эмпатияны туура колдонмоксуңар. Кайненеңер ызы чуу салып, баласын кызганып урушуп аткан мезгилде, жермогуз эмнеге баласын кызганып атат? Күйөөсүн болсо, маминкин сыночек, апасынын баласы дебей, апам байкуш жалгыз өстүргөн. Же болсо, кайнатам бар, бирок кайнатам өмүр бою апама көңүл бурган эмес. Апама көңүл жетишпейт. А баласы болсо апасынын сөзүнөн эмнеге чыкпайт? Апасынын көңүлүн орткусу келбейт. Деп, өзүңөрдү ошол адамдардын ордуна койгонду үйрөнсөңөр, эмпатияны туура колдонмоксуңар. Балаңарды кыйкырып, эмне үчүн тигини кылдың, буну кылдың деп урушкандын ордуна, достору күтүп атат, досторунун астынан уят болуп калбасын, кой достун астынан урушпай эле коеюн, анын өздүк баасын түшүрбөй эле коеюн, акырын үйгө киргенде өзүнчө айтайын десеңер, эмпатияны туура колдонмоксуңар. Ошондой нерселер биздин жашообузда көп. Жок, биз чоң нерсени чечкибиз келет. Саясатка киребиз, бирөө менен орун табашып урушабыз. Жөнөкөй, биз таасир бере ала турган, жөн эле эмпатияны көрсөтүп, жашообузду иреттей ала турган нерсеге колдонбойбуз. Анткени биздин жашообузда когнитивдүү искажениялар көп. Алар эмне? Бул биз акты ак деп ойлойбуз, караны кара деп ойлойбуз. Бирок чындыгында ак болбой калышы мүмкүн, кара болбой калышы мүмкүн. Ошону баары түшүнбөйт. Чындык жок. Чындык ар бирөөбүздүн башыбызда. Сен үчүн бул ак, башка үчүн бул кара, а үчүнчү адам үчүн бул көк. Аны когнитивдик искажение деп коет. Адам улам бирдемени өзү ойлоп таба берет. Ар бирөөнүн башында чындык өзүнчө. Ар бирөөнүн өзүнө ай көрүнөт көзүнө деген нерсе каяктан чыкты? Ар бир адамдын башында өзүнчө дүйнө сүрөтү бар. А тиги адамдын башында ал дүйнө сүрөт таптакыр бөлөк. Сеники туура, аныкы туура эмес болбойт. Мисалы, когнитивдүү искаженияны далилдеш үчүн мындай эксперимент кылган. 3 доңузду кой берген дагы, биринчисине 1 деп жазган, экинчисине 2 деп жазган, үчүнчүсүнө 4 деп жазып койгон. Ошондо адамдар 3 доңузду издеп, 4 доңузду издеп чуркашкан. Анткени 1, 2, 4 болуп атпайбы? Демек 3-сү да бар. Көрдүңөрбү, адамды алдап коюш жеңил эле. Адамдын мээсине каалаган маалыматты киргизип коюш жеңил эле. А биз болсо, биздики туура деп кежирленип, тажал болуп, өзүбүздүкү бербей, биздики чындык бирөө эле деп ойлойбуз. Эмпатияны колдонсоңор жашоо жеңилдейт. Эмпатияны колдонсоңор
көп адамдар менен мамилени өзгөртөсүңөр. Эмпатияны колдонсоңор көптөгөн таарынычтардан арыласыңар. Эмпат адам болуш үчүн эмне кылыш керек? Биринчиден когнитивдүү катта көрүүлөрдү түшүнүш керек. Меники чын, меники туура, меники гана чындык дебеш керек. Ал адам башка көз караш менен көрүп атат. Анын өзүнүн жашоосу бар, тажрыйбасы бар, тарбиясы бар, билими, интеллекти өзүнүн тоосунан туруп карап атат. Менин тоом бөлөк деп түшүнүү менен кабыл алыш керек. Экинчи, жеке чек-араны коргош керек. Өтө эмпатияга берилип кеткен, жанагындай бирөөнүн согушуна барып катышкан адамдар куткаруучулар. Баарын өзүнүн мойнуна илип алып, анан дүйнө жүзүнүн баарын күнөөлөйт. Мен ушинтсем, мени эч ким барктабайт деп. Бул дагы туура эмес. Тыңшап угууну билиш керек. Баарыбыз эле укканды билебиз, бирок түшүнгөндү билбейбиз. Кулагыбыз бар, сөздү угабыз, бирок ошол сөздү түшүнбөйбүз. Балабыз эмне деп айтып атат, түшүнбөйбүз. Жолдошубуз эмне деп айтып атат, аялыбыз эмне деп айтып атат, апабыз эмне деп айтып атат, кесиптешибиз, курбубуз, бир тууганыбыз эмне деп айтып атат. Ошол сөздүн артында кандай сезимдер жатат, түшүнбөйбүз. Угуп билүү бул дүйнөдө эң чоң искусство, билесиңерби ошону? Дагы бир нерсе, башка адамдардын позициясын түшүнгөнгө аракет кылыш керек. Өзүңдү анын ордуна койгондо аракет кылыш керек. Жана кечке социалдык тармактардан, башка жерден маалыматтык таштандыны сиңирбегенге аракет кылыш керек. Көп айымдар жөн эле соц тармактарда отуруп, көп мырзалар деле окуп, бирөө менен мушташып, урушуп, талашып, кереги жок маалыматты сиңирип алып беришет. Же чайлашып, ушакташып, бирөөнүн жаманын айтып, жакшысын кемитип, өзүнүн өздүк баасын көтөргөнү жакшы көрөт. Анын баары маалыматтык таштанды деп коет. Ошол нерседен арылып, башка адамдарды түшүнүү менен кабыл алганга аракет кылыш керек. Ошол эмпатияны, мамилени, коммуникацияны менин курстарымда үйрөтөм. Ошол тууралуу көптөгөн пайдалуу маалыматтар бар. Эгерде бүгүнкү видео пайдалуу болсо, а мен болсо абдан чоң аракет кылдым. Лайк баскыла, видео менен бөлүшкүлө жана комментарийлерди калтыргыла.